мектебинде иштейм, стажым 36 жыл. Гапар мадаминин октун неме сабактарын угуп неметип турам да. Анан кийин Салтанат Бейшенова дегенди угуп туруп, ушул мугалим кандай болду экен, ушуну өз көзүм менен көрсөм деп ойлочу элем. Мына бүгүн көрүп атам да. Аябай бүгүнкү өтүлгөн сабактарга аябай жакты. Нурзатка дагы ишине ийгилик каалайм. Нурзат мына өзүмдүн окуткан окуучум өзүмө кайра билим берип атат да. Жакшы. Баардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мындан да дагы көп бизге семинар өтөрүңүздөргө немебиз да. Тилектешпиз, анан дагы ошону күтөбүз. Рахмат. Салтанат айтып аткан ошо да, ошону эстеп келдим да. 14-жылы Бишкекке барып анан Центрдан Гапар Мадаминовдун китебин алгам, Устаттык өнөр деген. Анан окудум, көз чаптырдым, анан баягы биздин агайыбыз кайтыш болуп кеткенине көп жыл болуп калды. Анан айтты эле да, сен ошол энелер мектебин түзсөң болот эле деп көп жыл мурун айткан да. Анан бирок мен ага кантип менде план жок болсо, же программа жок болсо деген ойдо эле калып калганбыз да. Ошондон анан ушул убакка чейин келип жеттир, мынакей жакшы. Анан группага да кирип койгом мен, Талас Бакаевда АМге бармын да. Анан видеолор келип атат, бирок ачып окуган убактым жок болуп атат негизичи. Өзүм ушундай акырында окуу мектеби мен башка класстардын мугалими өзү жашайм. Анан эми мындан ары ушул группаларды ачам эми. Окуйм. Видеолорду көрөм, китебимди алып окуйм, кайра туура ошол боюнча элечи. Аны карайм. Бул семинар аябай мага келатканда мындай кызыксыз болгон. Жок деген алтымыш күндө жаныбыз жай албайт, эшебиз кылып алып отуруп келген. Өзүбүз окуйм, энелерди окутат экенбиз деген сөздү мен биринчи жолдон айтып келген. Бирок мен келгенден кийин такыр башкача ойдо калдым. Бул жарым күндүк окуу болсо да мен өзүмө көп нерсени ала алдым. Мен муну быйыл даярдоо классын алганда уюштургам. Уюштуруп, ата-энелерге улам тапшырмаларды берип отуруп, жыл этегинде конкурс уюштурам ата-энелер. Анан ошо менен десем деле ата-энелердин мындай тарта албай атканына. Башында бизде 480 саат окуганда неме деген да, бир ата-эне бир мугалим болуп сабак өткүлө деген. Анан башында азыр чарба жумуштары менен ата-энелер келе албай, анан эми мен баргандан ошону кайра колго алам. Мындай эми чарба жумушуңар бүттү, давайте иштейбиз, ушундай деп туруп, мен буюрсам ону иш жүзүнө ашырам деп атам. Силерге рахмат. Чоң рахмат. Орто мектебинин башталыш классынын мугалими аты Сулайманова Аника. Анан өзүм дагы ошол буга чейин мен энелер мектеби дегенди мен Азаттык үналысынан көргөм да. Ошол Гапар Мадаминов агайыбыздын бир аз бир эмесин көрүп калдым да. Аябай кызыгып калган бул. Кантип эне мектеби деп, бул мектептен кандай ушундай мыкты окуучулар чыгып атат депчи. Мага бир кызык болгондо өзүм аябай катуу кызыгып. Бизге да ушундай чогулуштарды өтүп, энелерди окутуш керек окшойт. Ошон үчүн окуучулар жакшы окуйт турбайбы деп менде бир ой калган. Анан ошо бир жума өтпөй эле 3 күндөн бери менин телефонума келип атты да, сиздер семинарга катышыңыздар депчи. Анан кийин мен чынба биринчи катышат дегенде мен бул эжеке айткандай эле мен дагы ушу 6-күн бир аз эс алып анча-мынча тилдигимди жазып алсам деген ой келген. Анан бирок мен аябай азыр келгениме дейгинде кечигип келсем дагы мен көп нерсени өзүмө кабыл алдым. Кантип классымдагы жинеки ата-энеси менен кантип мен байланышта боло алам. Кантип жанагы начар окуган окуучуларды кантип мен окута алам. Мына ушунун баардыгын Сабиже сиздин атыңыздан мен көп нерсени өзүмө кабыл алып, Кудай буйруса, ушул энелер мектебин мен аркасында жакшы деген нерсеге, жакшы деген өзүмө койгон максаттарга жетем деп ойлойм да. Рахмат сиздерге. Ушундай семинарлар бизде көп боло берсин. Мен менен иштешкен ушул мугалимдерге дагы ишиңерге ийгилик кааламакчымын. Анан эң биринчи кезекте бизди окутуп аткан сизге окшогон методисттерге чоң ыраазыбыз. Нурзат, эжеке сизге дагы. Рахмат. Нурзат өзүбүздүн окуучубуз.